ырчы зереге айтылган коркутуу боюнча иликтөө иштери башталды. Түзүмдүн маалыматына арана топтолгон материалдар юридикалык баа берилиш үчүн милициянын тергөө кызматына тапшырылат. Окуя тууралуу буга чейин ырчы зереге интернетте жарыяланган клип үчүн коркутуулар болуп жаткандыгы кабарланган. Ырчы өзү коркутуп жазган каттын сүрөтүн жарыялаган болчу. Эгер жана видеоңду жок кылып кыргыз элинен кечирим сурап алсаң, жакында өлтүрүп кетебиз. Биринчи жана акыркы жолу болсун деп жазылган катта. Англис тилинен сабак берип фрилансер жана социалдык долбоорлору менен алектенип жаткан 19 жаштагы Зере Асылбек кызы аталган чыгармасы менен кыздар өз каалаган жасоого укуктуу жана аны сындоого болбойт деген ойду бергиси келгендигин билдирген. Маалымат булат Турмуш KG сайты. Орусияда ашпоз жолу эмгектенген кыргыз жарандары полиция кызматкерин сабап кармалышты. Бул тууралуу орусчалык басылмалар Калуга облустук тергөө органдарына таянып жазып чыгышты. Маалыматка ылайык Малай Ярославец шаарында эки кыргыз жараны кечке мал унаасын фарасын күйгүзбөй кетип бара жатышкандыктан инспекторлор тарабынан токтотулган. Инспектор документтерин сураган кезде айдоочу аларды үйүндө унутуп калганын айткан. Анда инспектор аларды үйүнө чейин узатып документтерди ошол жерден текшерүүнү чечкен. Бирок көп кабаттуу үйдүн подъездине киргенде кармалган эки жаран инспекторду сабап колунан тиштеп алышкан. Буга карабастан алар качып кете алган эмес деп жазылат маалыматта. Кармалган эки жаран Малай Ярославец шаарында суши ролл жасап иштешкен. Укук коргоо органдарынын кызматкерине кол салгандыгы үчүн жарандарга 200 000 рубль айып салынышы же болбосо 5 жылга эрктен ажыратылышы мүмкүн экендиги жазылат. Окуянын чоо жайын тактоо үчүн Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилигинин маалымат кызматына кайрылганыбызда алар бул иш тууралуу маалымат алып жаткандыгын жана жакын арада толук маалымат бериле тургандыгын билдиришти. Москвада клубдагы жанжалдан кийин унаа сүзүп кеткен кыргыз жарандардын үчөөсүнүн абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу кечээ 18-сентябрда Кыргыз Республикасынын Орусиядагы элчилигинин басма сөз кызматы маалымдады. Москванын Новочеркасск бульварында 9-сентябрь күнү эртең менен болгон кырсыктан жалпы саны 11 адам жабыркап, 1 адам каза болгон. Маркум 1997-жылы туулган Өзгөн шаарынын Кызыл Сеңир айылынын тургуну болгон. Ал эми жабыркагандардын 8-ин абалы канааттандырарлык болуп, ооруканадан чыгарылган. Учурда 1994-жылы туулган Зулпиев, 1996-жылы туулган Руслан уулу жана 25 жаштагы 1 адамдын абалы оор бойдон калууда. Эске салсак, Москва шаарындагы Марьино районунда 20 жаштагы жигит кыргыз жарандарын унаасы менен сүзүп кеткен. Окуянын күбөлөрү күнөөлдөлгөн жигит кыргыз жаран экенин айтып, кырсык бир кызды талашкан эки жигиттин урушунан келип чыкканын айткан. Кылмышка шектүү Бекжан 2 айга камакка алынган. Ошто Кутурган ит иштеген 19 жаштагы студент каза болду. Окуя 15-сентябрда болгон Саламаттыкты сактоо министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун Ош облусу боюнча координатору Светлана Шерматова тастыктады. Анын айтымында маркум жигитти 5 ай мурун ит каап алган. Бирок ал убагында дарыгерге кайрылбай, вирус мээсине тарап кеткен. Баткен облусунан Ош шаарына окууга келген жигит 3-курста окуп жаткан. 13-сентябрь күнү ооруп кыйналганда кошо жашаган балдар тез жардам чакырышып, ал ооруканага жеткирилген. Маркум май айында ит каап алган, эч кимге айтпай, дарыгерлерге да кайрылган эмес. Жаш жигит кутурма оорусуна кабылганы аныкталган. Вирус мээге жетип кеткен үчүн 15-сентябрь караган түнү саат 2:00 каза болгон. Учурда атайын комиссия түзүлүп, аны менен чогуу окуган, чогуу жашаган балдар көзөмөлгө алынууда. Баланын сөөгүн ата-энеси Саламаттыкты сактоо министрлигинин Баткен облусу боюнча координатору дарыгерлер кичимекенин алып кетишти, деди ал. Маалымат булат Турмуш KG сайты. Ошто 27 жаштагы жигитти коркутуп 10 000 сом талап кылган адам кармалды. Бул тууралуу Ош милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалымат карана жабырлануучу 1991-жылы туулган. Август айынан тарта Айбек жана Илич аттуу адамдар 10 000 сом берсең тынч жашайсың деп опузалап акча талап кылып жатканын айтып, арыз менен кайрылган. Шектүү 17-сентябрда саат 20:30 чамасында ИИМдин криминалдык милиция кызматынын аймактар аралык башкармагынын кызматкерлери тарабынан Ош шаарындагы кафелердин бирине жабырлануучуну коркутуп 10 000 сом акча алып жатканда колго түшүрүлгөн. Анын өздүгү такталып, Алай районунун 1982-жылы туулган тургун экени такталды. Ал буга чейин башка берүү максатын көздөбөстөн банк каражаттарын же психотроптук заттарды мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо, ташуу беренеси боюнча сот жоопкерчилигине тартылган. Эч жерде иштебейт. Шектүү Ош милициясынын убактылык кармош жайына киргизилди. Учурда анын башка кылмыштарга тиешесин аныктоо максатында кошумча ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Топтолгон материалдар Ош милициясынын кылмыш каттоо китебине катталып, кылмыш жаза кодексиндеги 170-беренен 2-бөлүгүнүн негизинде кылмыш иши козголду. Маалымат булат Турмуш KG сайты. Араванда 33 жаштагы аял 3 эм төрөдү. Араван районунун Төө Мойын айыл өкмөтүнүн 33 жаштагы тургуну Гүлзада Нарматова 3 эм төрөдү. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришти. 33 жаштагы Гүлзада Нарматова 2 кыз, 1 уулду 5-сентябрь күнү жарыкка алып келген. Уулу 1 кг 925 грамм, ал эми биринчи кызы 1 кг 275 грамм, экинчиси 1 кг 445 грамм салмакта төрөлгөн. Ал операция аркылуу көз жарган. Маалымат булат Турмуш KG сайты.